Саламатсыздар, урматтуу угуучулар. Бүгүнкү биздин жалпы лекциябыз бул укук жана анын өзгөчөлүктөрү деген темага арналмакчы. Бул темада биз укуктун өзгөчөлүктөрү, укуктун заманбап коомдогу жалпы маанисин, укуктун башка коомдук эрежелери өзгөчөлүктөрүнө токтолмокчубуз да. Бул темада биз эки маселеге көңүлүңүздөрдү бургум келет. Бул биринчиси коомдук эрежелердин түрлөрү жана алардын түшүнүгү жана укуктун башка коомдук эрежелерден өзгөчөлүктөрүнө түшүндүрмө берип кетмекчибиз. Эми жалпыбыздарга маалым, коомдо биз ар бир кылган кыймыл аракетибиз, башкалар менен болгон ар бир мамилебиз, алакабыз белгилүү бир эреженин же белгилүү бир тартиптин аркасында калыптанат. Мына ошол коомдо тынымсыз болуп жаткан алака, карым-катнаштын жалпы жыйындысын биз коомдук мамилелер деп атайбыз. Коомдук мамилелерге биз күнүмдүк үй бүлөлүк мамиледен баштап, коомдук жайда өзүн алып жүрүү, мамлекет менен биздин ортобуздагы мамилебиз, коомдун башка субъекттери менен ар түрдүү мамилелерди эске алууга болот да. Анын ичинде жолдон жүрүү эрежелери, анын ичинен баягы элементардуу түрдө соода саттык мамилелери, экономикалык мамилелер, социалдык мамилелер, маданий мамилелер, бүт бардыгынын жыйындысын бир коомдук мамилелер деп атасак, ошол мамилелерди жөнгө салып турган жалпы эрежелердин жыйындысын биз коомдук эрежелер деп атайт экенбиз. Эми коомдук эрежелердин мааниси кандай жана кандай калыптанган? Коомдук эрежелер адамзаттын өнүгүш тарыхында адамзаттын экономикалык өнүшү, адамзаттын аң сезиминин өнүгүшү менен түздөн түз байланышта калыптанган. Адамзаттын өнүгүшү менен коомдук мамиленин өнүгүшү менен, коомдук мамиленин жакшырышы, коомдук мамиленин белгилүү бир прогрессивдүү абалга келиши менен коомдук эрежелер да мына ошондой жакшырат жана бири-бирине тыгыз байланыштагы бир органикалык мүнөзгө ээ болуп саналат да. Эми коомдук эрежелерге сиздердин көңүлүңүздөрдү бура турган болсок, анда коомдук эрежелер бир канча түрлөргө бөлүнөт. Ар бир коомдук эреженин түрү өзүнчө бир тарыхта калыптанып, тарыхта бир баягы өнүгүүгө ээ болуу менен адамдардын аң сезимине калыптанып орноп калган да. Эми коомдук эрежелердин бирден бир түрү бул адаттык эрежелер болуп саналат, же үрп адат эрежелери. Үрп адат эрежелери дегенде биз эмнени түшүнөбүз? Бул ар бир элдин, ар бир калктын, ар бир улуттун кээ бир кыймыл аракеттерди тынымсыз кайталоосунун, кээ бир кыймыл аракетти тынымсыз жасоосунун натыйжасында ошол эрежелер баягы өрнөк катары же болбосо өтө пайдалуу катары бөлүнүп калат да. И ошол эрежелер коомдо белгилүү бир адамдардын мамилесин башкаруу күчүнө ээ болуп саналат. Мисалы үчүн кыргыз элинин өзүнүн кулк мүнөзү, өзүнүн адаты бар. Кыргызстанда жашап жаткан башка элдердин дагы улуттук өзгөчөлүгүнө жараша өзүнүн адаттары калыптанган. Бул эмне? Үй бүлө адаттары, бул эмне? Бул баягы тамак аш жасоо же болбосо күнүмдүк турмушка тиешелүү өзгөчөлүктөрүнө жараша көнүмдөрү калыптанган. Бул адаттар эмненин натыйжасында калыптанат? Албетте өтө көп факторлор буга таасир тийгизиши мүмкүн. Географиялык факторлор, экономикалык факторлор, ошол улуттун тандап алган белгилүү бир жашоо
турмушунун формасына жараша. Мисалы үчүн көчмөн элдердин көчмөн адаттары деп атабыз. Отурукташкан элдердин белгилүү отурукташкан өзгөчөлүгүнө жараша адаттар калыптанган. Бул адаттардын кандай мааниси бар? Ал адаттар белгилүү деңгээлде ошол элдердин мамилесин жеңилдетет же болбосо ошол элдердин мамилесин белгилүү бир формада баягы башкарып иреттегенге чоң таасирин тийгизет. Ошондуктан ар бир элдин адаты ал элдин баалуулугу, ал элдин негизги өзгөчөлүктөрү болуп саналат. Эми адаттын бир өзгөчөлүгү эмне? Бул адат жазылбаган эрежелер. Бул адат жазылбаса дагы бала кезден баштап ар бир адамдын кулк мүнөзүнө, аң сезимине сиңип калган эрежелер болуп саналат. Жана ошол эрежелердин натыйжасында биз көп маселелерди ыраттуу түрдө, көп маселелерди иреттүү түрдө чечип алганга мүмкүнчүлүк түзүп берген эрежелер болуп саналат. Эми коомдук эрежелердин экинчи түрү бул диний эрежелер же болбосо диний нормалар деп аталат. Диний нормалар коомдогу диний аң сезимдердин, көз караштардын жана диндердин таасиринин натыйжасында калыптанган жүрүм-турум эрежелери. Диний эрежелер ар бир диндин өзгөчөлүгүнө жараша өзүнчө бир анын катышуучуларына, анын мүчөлөрүнө белгилүү бир талаптарды, белгилүү бир укуктарды, белгилүү бир өзгөчөлүктөрдү алып келет да. Мисалы ислам дининде өзүнө өзгө өзгөчөлүктөр бар. Христиан дининде, православ дининде, будда дининде, индуизм дининде жана башка. Мына ошол диний эрежелер эмнелерге таасир тийгизиши мүмкүн? Бул баягы ошол диндин өкүлдөрүнүн ишеним деңгээлине жараша анын кулк мүнөзүнө, дүйнө таануусуна, алардын кийимине, алардын күнүмдүк жашоо режимине чоң таасирин тийгизиши мүмкүн. Мисалы Кыргыз Республикасында биз жашап жаткандан кийин кээ бир нерселерди мисал келтирсек болот. Мисалы Кыргыз Республикасында эки диний майрам, бул айт, Ороз айт майрамы, андан кийин Курбан айт майрамы, православ дининдеги Христостун Рождество Христово, Христостун баягы жаралуу күнү, булар майрам катары мыйзамдарда бекитилген. Демек, диний эрежелер дагы коомдогу белгилүү бир карым катнашты, алаканы жөнгө салып туруучу күчкө ээ болуп саналат экен. Эми дагы бир эрежелердин түрү бул ритуалдык эрежелер деп атайбыз. Ритуал дегенде эмне? Элестетсек болот, бул майрамдар же болбосо той тамашалар, аза күтүү, ар бир мына ушундай өзгөчө датада же адамзат турмушундагы өзгөчө учурларга карата орнотулган бир эрежелер бар. Тойду өткөрүүнүн өзүнчө эрежеси бар. Байрамды өткөрүүнүн өзүнүн эрежеси бар. Шаан шөкөттөрдү, аза күтүүнүн өзүнчө эрежелери бар. Бирок бул эрежелер кандайдыр бир расмий түрдө белгиленбесе дагы адамдардын тарыхтан бери кулк мүнөзүнө, ички дүйнөсүнө орноп калуу менен алар белгилүү бир биздин баягы ошол ритуалдык эрежелерди ишке ашыруу учурунда биздин иш аракеттерди, кыймыл аракеттерибизди башкаруучу эрежелер, жөнгө салуучу эрежелерден турат экен да, ритуалдык эрежелерчи. Андан кийинки дагы бир эрежелер бул моралдык эрежелер деп атайбыз. Моралдык эрежелердин башка эрежелердин өзгөчөлүктөрү, алар адамдын туулгандан баштап ак менен караны айырмалап билишинен, адамдын калыптанышы менен түздөн түз байланыштуу. Адамдын адилеттүүлүк менен адилетсиздикти, адамдын ак менен караны ички дүйнөсүндө баягы анализдеп калыптанган, адамдын ички сезиминде орнотулган кээ бир дүйнө таануусунун натыйжасында калыптанган жүрүш туруш эрежелери. Моралдык эрежелер башка эрежелерден айырмаланып, тышкы факторлордон эмес, адамдын ички көбүрөөктөгү дүйнө таануусунан көз каранды болуп саналат. Дагы бир эрежелер бул техникалык эрежелер деп аталат.
Бул адам баласынын техникалык каражаттарды колдонуу жана пайдалануу натыйжасында калыптанган техникалык эрежелердин атайын системасынан турат да. Мисалы үчүн кыргыз эли байыртадан бир көчмөн цивилизациясынын бир бөлүгү болуп саналат, бир мисалы болуп саналат. Ошондуктан үй тигүүнүн, кыргыз үй тигүүнүн өзүнчө бир техникалык эрежеси бар. Атка минүүнүн өзүнчө техникалык эрежеси бар. Уй саанын өзүнчө техникалык эрежеси бар. Бирок техникалык прогресстин баягы калыптанышы менен бүгүнкү күндө ар бир техникалык каражат пайдалануу, ар бир техникалык каражаттан колдонуунун өзүнчө эрежелери бар. Эгерде биз техникалык эрежелерди туура эмес сактай турган болсок, анда эмне болушу мүмкүн? Анда белгилүү бир зыянга алып келиши мүмкүн. Ошондуктан жолдо жүрүү эрежеси, машина колдонуу эрежеси, учактарды колдонуу, эксплуатациялоо, үй куруу жана үйлөрдү баягы көп кабаттуу турак жайлы эксплуатациялоо жана аны ишке берүү, булардын бардыгы техникалык эрежелердин негизинде калыптанган жана техникалык эрежелердин негизинде түзүлгөн бир система болуп саналат. Мисалы бир эле мисал айта алайлык. Кыргызстанда жылда ушул жолдо жүрүү эрежесин сактабагандыктан эле миңден ашык адам, миңге жакын адам баягы каза болот экен да. Бул эмнени түшүндүрүп атат? Демек, техникалык эрежелер бүгүнкү күндөгү коомдо өтө орчундуу орунду ээлейт экен. Эми коомдогу калыптанган мына ушул эрежелерди санай берсек дагы болот. Бирок бардык мына ушул эрежелер биздин башкалар менен болгон мамилелерибизди, коомдогу мамилелерди жөнгө салып, ыраттап турган, иреттеп турган жалпы эрежелердин системасы болуп саналат жана ал биздин калкыбыздын бир жетишкендик деңгээлин аныктоочу бир барометр болуп саналат да. Эми коомдук эрежелердин эң негизги түрү бул укуктук эрежелер болуп саналат. Эмне үчүн биз укуктук эрежелерди коомдук эрежелер деп атайбыз? Анткени укуктук эрежелер эки негизги фактордо калыптанат мамлекетте. Бул биринчиси, укуктук эрежелер коомдун ичинде баягы ошол адат дейбизби, моралдык эреже дейбизби, ритуалдык эрежеби, диний эрежеби, же болбосо техникалык эрежелердин калыптанышынын негизинде табигый түрдө мамлекет тарабынан бириктирилип, иретке келтирилип, жазылуу бир формага алынып келинген бир эрежелердин системасы. Ошондуктан укук биринчиден коом тарабынан жашап өткөн тажрыйбаны эске алуу менен мамлекет тарабынан кабыл алган жана мамлекет тарабынан корголгон жалпыга бирдей жана милдеттүү жүрүм-турум эрежелердин системасы десек болот да. Ошондуктан укук эң ириде баягы коомдун өнүгүүсүнүн бир жыйынтыгы, коомдун өнүгүүсүнүн натыйжасында калыптанган эрежелердин системасы. Бул эрежелер албетте качан укуктук эрежелер катары саналат, качан гана мамлекеттик тиешелүү органдар аны укуктук абалга алып келип, атайын формалдык мүнөздө, белгилүү формада, белгилүү бир калыпта кабыл алып, мына ошол эрежелерге юридикалык же болбосо укуктук күч берилген учурда. Эми укуктук эрежелердин калыптанышына экинчи дагы бир таасир тийгизген фактор бул тышкы факторлор. Бул укук бүгүнкү күндө жалпы адамзаттын өнүгүшүнүн негизги жыйынтыгы же болбосо жалпы адамзаттын өнүгүшүнүн продукциясы болуп саналат да. Цивилизациянын өнүгүшүнүн жыйынтыгы. Ошондуктан Кыргыз Республикасында укуктун калыптанышы, өнүгүшү бир эле ички фактордон эмес, дүйнөлүк өнүгүүнүн бир бөлүгү же дүйнөлүк өнүгүүнүн жыйынтыгы. Анткени Кыргыз Республикасында кабыл алынып аткан укуктук эрежелер дүйнөлүк тажрыйбаны, дүйнөлүк практиканы, дүйнөлүк жетишкендикти биз эске алуу менен түзүлөт, эске алуу менен кабыл алынат. Ошондуктан укук дайыма эки негизги фактордун натыйжасында кабыл алынып, эки негизги фактордун, ички жана тышкы фактордун натыйжасында эске алынып, мамлекет тарабынан кабыл алынган
жалпыга бирдей милдеттүү жүрүм турум эрежелеринин системасы болуп саналат. Бирок бул жерден укуктун дагы маанисин аныкташ үчүн биз башка коомдук эрежелерден укуктун өзгөчөлүктөрүн аныктап алышыбыз керек да. Анткени укуктун өзгөчөлүктөрүн аныктоодо салыштыруу бир методун, усулун колдонсок болот. Укуктун башка адаттык эрежелерден, диний эрежелерден эмне өзгөчөлүгү бар? Биринчиси, укук коомдун өнүгүшүнүн жыйынтыгы болгону менен укук мамлекет тарабынан гана кабыл алынат. Укукту башка мамлекеттин ичиндеги коомдук уюмдар кабыл албайт. Негизги укуктун автору же болбосо укуктук эрежелерди орнотуучу бул мамлекет десек болот да. Ошондуктан мамлекет коомдо экономикалык, социалдык, саясий жана коомдун маданий өнүгүшүнө жараша, анын өзгөрүшүнө жараша эмне кылат экен? Укукту тынымсыз жакшыртып, тынымсыз ошол коомдун ички талаптарына жараша иштеп чыгат. Ошондуктан мамлекеттин негизги ишмердүүлүгүнүн чөйрөсү бул укук кабыл алуу же укуктук эрежелерди орнотуу иш аракеттери деп аталат. Укуктук эрежелерди орнотуу иш аракетине эмне кирет? Биринчиден бул мамлекеттин укуктук эрежелерди орнотуусу болсо, экинчиси бул өзгөрүп жаткан учурга жараша дүйнөдөгү баягы практиканы, укуктук практиканы эске алуу менен ошол Кыргыз Республикасында укуктук системага тынымсыз өзгөртүүлөрдү, тынымсыз толуктоолорду киргизүү менен коомдун өнүгүшүнө укуктук эрежелерди орнотуу менен эмне кылуу экен? Шарт түзүп берүү, жакшыртуу болуп саналат. Ошондуктан кабыл алынган укуктук эрежелердин аткарылышы жана кабыл алынган укуктук эрежелердин ишке ашырылышы бул мамлекет тарабынан корголот же болбосо мамлекет тарабынан көзөмөлдөнөт. Анткени мамлекет менен укук бири-бирине тыгыз байланыштуу эки негизги нерсе болуп саналат. Экөө тең бул коомдук өнүгүүнүн жыйынтыгы, калктын өнүгүүсүнүн жыйынтыгы болуп саналат. Анткени заманбап мамлекет да, заманбап укук да бул коомдук бүгүнкү цивилизациянын негизги жетишкендигинин бир мисалы же болбосо бир далили деп атасак болот да. Ошондуктан укуктук эрежелер бир эле мамлекет тарабынан кабыл алынбайт. Анын эрежелердин милдеттүүлүгү, эрежелерде орнотулган баягы талаптар, эрежеде орнотулган тартип мамлекет тарабынан, мамлекеттик органдар тарабынан көзөмөлдөнөт жана ар бир укуктук эреженин ишке ашырышына мамлекеттик органдар белгилүү бир коомдо иш аракеттерди жүргүзүшөт. Укуктун башка социалдык нормалардан өзгөчөлүгү эми бул жерде дагы бир салыштыруу жасасак болот. Мисалы үчүн адаттык эрежелер кантип өнүгөт? Адаттык эрежелер албетте коомдун кулк мүнөзүнө жана жашоо турмушунун өзгөчөлүгүнө жараша өзгөрүп турат да. Ал жерде мамлекеттин катышуусу болушу мүмкүн, бирок негизги бул таасир этүүчү факторлор бул коомдун ичиндеги экономикалык, социалдык факторлор десек болот. Ал эми диний эрежелер албетте бул баягы диний ишенимге, ынанымга жараша ошол жаатта иштелип чыккан баягы диний кандай десек, диний доктриналарга жараша, ыйык китептердин мазмунуна жараша өзгөрүшү мүмкүн. То есть калыптанышы жана өнүгүшү мүмкүн. Ошондуктан башка эрежелерден укуктук эрежелердин өзгөчөлүгү бул мамлекет менен болгон укуктун байланышы болуп саналат. Эми укуктун дагы башка бир маанилүү өзгөчөлүгү бул укуктук эрежелер жалпы калктын кызыкчылыгын коргойт. Же болбосо укукта тең укуктуулук, бирдейлик, теңдик эң негизги принцип катары саналат да. Мисалы башка коомдук эрежелерде мындай эреже болбошу мүмкүн. Анткени эмне үчүн? Анткени тарыхта адаттык эрежелер, ритуалдык эрежелер тарыхта ар түрдүү тарыхый баягы өнүгүү процессин
башынан өткөргөндүктөн ал жерде белгилүү бир ар бир субъекттин өзүнчө укуктары жана милдеттери аныкталышы мүмкүн да. Ошондуктан бул укуктук эрежелерде калктын улутуна, динине, тилине бөлбөстөн бардыгын бирдей тең теңдикти орнотуу менен мамиле жасалышы зарыл, жасалат десек болот да. Ошондуктан укуктун жалпылыгы дагы эмнеге алып келет? Бул жалпы адам ошол мамлекетте жашаган калкка карата, адамдарга карата бирдейлиги. Кийинкиси бул укуктун милдеттүүлүгү. Бул деген эмне? Тиешелүү укуктук эрежелер жашап жаткан коомдогу ар бир адамга милдеттүү күчкө ээ. Мисалы үчүн 18 жашка чыккан жарандар аскер кызматына улутуна, тилине, динине жана башка өзгөчөлүгүнө карабастан алар эмне мамлекетти коргоо милдетин аткаруу укукта аныкталган. Бирок ритуалдык нормаларды же диний нормаларды же болбосо адаттык нормаларды, эрежелерди ала турган болсок, алар ошол калкка, ошол калктын өкүлдөрүнө, ар бир калктын улуттун өкүлдөрүнө тиешелүү болуп саналат. Кыргыз элинин өзүнчө калыптандырган адаттык эрежелери бар. Кыргызстанда жашаган башка калктардын ар биринин өзгөчөлүгүнө жараша өзүнүн калыптанган адаттары бар. Бирок ал адаттар ошол элге баягы белгилүү бир милдеттүүлүккө ээ болуп саналат да. Эми бул жерде дагы бир нерсеге, милдеттүүлүктөн кийинки дагы бир факторго көңүл бурсак болот. Бул эмне фактор? Бул укук аркылуу баягы мажбурлоочу чара колдонуу. Эгерде укуктагы милдеттер аткарылбай турган болсо, же болбосо укуктагы милдеттер туура эмес аткарылса, же болбосо аткарууну каалабаган тараптар болсо, мамлекет мындай жарандарга карата, мындай субъекттерге карата баягы мажбурлоочу күчүн колдонушу мүмкүн. Бул мажбурлоо күчү эмне болуп жыйынтыкталат? Бул мажбурлоочу күч эң ириде укук аркылуу милдеттерди аткарбаган адамдар же болбосо укуктук эрежелерди бузган адамдарга карата юридикалык жоопкерчиликке тартуу менен аларды белгилүү бир жазага тартуу болуп саналат да. Ошондуктан укуктун мажбурлоочу күчү бул эгерде укуктук эрежелерди аткарбай турган болсо, кызматына же болбосо улутуна же башка бир өзгөчөлүктөрүнө карабастан ар бир адам укукта көрсөтүлгөн жазанын түрлөрүн милдеттүү түрдө аткаруусу мүмкүн. То есть милдеттүү түрдө баягы жазага тартылышы мүмкүн. Кандай жазалар каралган? Бул административдик жаза, бул кылмыш адам кыла турган болсо, кылмыш укуктук жазасы, жарандык баягы келишимдерди же болбосо милдеттерди аткарбаган учурда жарандык жаза берүү, то есть жарандык укукта көрсөтүлгөн жазалар болушу мүмкүн. Ошондуктан бул жерде укуктук эрежелердин өзгөчө бир күчү анын мамлекетке таянгандыгы болуп саналат. Мамлекеттик күчкө таянгандыгы болуп саналат. Мамлекеттик мажбурлоо чарасына таянгандык болуп саналат. Ошондуктан укуктук талаптарды толугу менен ишке ашырууну мажбурлоочу бир канча мамлекеттик органдар бул жаатта иш алып жүрүшөт. Ал эми адат мамилелери кандай тартипте ишке ашырылат? Ал баягы тарыхтан бери калыптанган бир психологиялык басым көрсөтүү же болбосо психологиялык бир факторлордун негизинде. Мисалы үчүн кыргыздарда өтө жакшыбы же болбосо жаманбы дейбиз, белгилүү бир баягы психологиялык таасир этүү методдору бар. Ал мисалы үчүн эл айтат же болбосо эл көрөт же болбосо элдик белгилүү бир психологиялык басымдар бар да. Ошондуктан туугандардын арасында, достордун арасында демек адаттык мамиленин катышуучулары ошондой мажбурлоо чарасы, психологиялык мажбурлоо чарасы болгондуктан адаттык талаптарды аткарууга мажбур болуп калышат. Ал эми диний мажбурлоочу чаралар бул
көпчүлүк учурда адамдын диний ишениминен көз каранды болуп саналат. Мисал үчүн адам эгерде диний ишеними терең болсо мусулманчылыкта, ал баягы 5 то есть мусулманчылыктагы негизги парздарды аткарганга аракет жасайт. Бул жагынан эгерде ошол диний ритуалдык жана башка талаптарды аткарууда ал талаптар андагы мажбурлоочу чаралар мыйзамдын чегинен ашпаш керек жана мыйзамдын же укуктук эрежелердин чегинде баягы орноткон калыбынын негизинде жүргүзүш керек да. Эми укуктун башка эрежелердин өзгөчөлүгү укук коомдук мамилелердин баардык бөлүгүн башкарат. Кайсыл мамилелерди башкарат? Бул негизинен баягы башка коомдук мамилелер дагы укуктун чегинен чыкпоосу зарыл жана укукка дал келген гана коомдук мамилелер, диний эрежелер же болбосо ритуалдык эрежелер ал мамлекет тарабынан колдоого алынат. Бирок эгерде укукка каршы келе турган, укукка бир кандайдыр бир тоскоолдук келе турган, карама каршы келе турган ритуалдык, адаттык же диний эрежелер болсо, бул эрежелер мисалы коомдо, то есть укук тарабынан тиешелүү деңгээлде бөгөт коюлат. Мисалы үчүн ислам дининде укук берилген баягы бир канча аял алуу. Бул Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын тарабынан тыюу салынган бир эреже болуп саналат, то есть эреже болуп саналат да. Эми кийинкиси бул укуктук эрежелер башка социалдык эрежелердин өзгөчөлүгү. Укуктук эрежелер белгилүү түзүлүш формасына ээ. Алар баягы жазылуу бир калыпка, документтештирилген түргө ээ болуп саналат да. Мисалы үчүн буга эмнени мисал берсек болот? Кыргыз Республикасынын конституциясы, Кыргыз Республикасынын мыйзамдары, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик органдары кабыл алынган токтомдор, указдар жана башкалар болуп саналат. Демек, башка эрежелерде мындай иерархиялык калыптануу же болбосо белгилүү так формага келтирүү жок болуп саналат. Анткени көпчүлүк коомдук эрежелер бул формага эмес, баягы адамдардын кулк мүнөзүнө, ички дүйнөсүндө орун алуу менен алар баягы коомдук мамилени башкарат. Ал эми укуктук эрежелерде атайын жазылуу бир түзүлүшкө ээ. Эми укуктук эрежелердин эң дагы бир өзгөчөлүгү бул иерархиялык системативдик түзүлүшкө ээ. Бул эмне дегендикти түшүндүрөт. Укуктук эрежелер белгилүү бир иерархияга ээ. Эң жогорку укуктук эреже Кыргыз Республикасынын укуктук акт, бул Кыргыз Республикасынын конституциясы. Жана конституциянын негизинде кабыл алынган конституциялык мыйзамдар. Андан кийин жөнөкөй мыйзамдар, андан кийин ченемдик укуктук актылар болуп отуруп, баардык укуктук эрежелерди камтуучу укуктун булактары бул эки баягы иерархияда аныкталганда, бул горизонталдык түрдө кабыл алган мамлекеттик органга жараша Жогорку Кеңештин кабыл алынган ченемдик укуктук актылары, өкмөттүн кабыл алган ченемдик укуктук актылары, андан кийин сот органдарынын кабыл алган ченемдик укуктук актылары, анан эми вертикалдык түрдө болсо республикалык жогорку бийликтердин кабыл алган ченемдик укуктук актылары, областтык бийликтердин, райондук жана айылдык болуп 4 иерархиялык түзүлүштөн турат. Демек, биз эмнени түшүндүк? Демек, ар бир мамлекетте ошол мамлекеттин өзгөчөлүгүнө жараша, ал жерде жашаган адамдардын өзгөчөлүгүнө жараша, анын кулк мүнөзүнө, анын экономикалык, социалдык өнүгүшүнө жараша алардын катышуусу менен калыптанган бир коомдук эрежелер бар. Ал эми укук ошол коомдук эрежелердин бир бөлүгү жана эң орчундуу бөлүгү болуп саналат. Ошондуктан ар бир мамлекеттеги укук ошол мамлекеттин өнүгүшүнө таасир тийгизген, мамлекеттин өнүгүшүнө шарт түзгөн негизги бир баалуу элемент болуп саналат десек болот да.
Ошондуктан бир эле укук биздин мамлекет мамилени жөнгө салбайт. Башка коомдук мамилелер да укук баягы коомдук эрежелер да коомдук мамилени жөнгө салуу күчүнө ээ. Бирок алардын эң орчундусу жана эң маанилүүсү бул укуктук эрежелер.